Балыкчы Каракулуна жолунун 29-чакырымында Honda Odyssey жана Toyota Estima үлгүсүндөгү унаалар кагышып 2 адам каза болду. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Окуя кечээ 4-июлда кечки саат 19:30 чамасында болгон. Кырсыктын кесепетинен 69 жаштагы аял менен 7 жаштагы бала көз жумган. Ал эми 12 киши ар кандай жаракаттарды алганы айтылды. Алардын арасында 7 жаш бала. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу тартылып, каза болгон аялдын сөөгүн чыгарышкан. Ошондой эле жабыркагандарга медициналык жардамды көрсөтүшкөн. Ысык көлдө милиционер сууга чөгүп бараткан аялды куткарып калды. Бул туурасында ИИМден билдиришти. Маалыматка караганда окуя 3-июлда болгон. Пансионаттардын биринде пляжга түшүп жаткан 60-65 жаштар чамасындагы аял жардам сурап кыйкырган. Көлдүн жээгинде кызмат өтөп жаткан милициянын старшинасы Адылбек Апышев чөгүп бараткан аялдын үнүн угуп куткарып калууга жетишкен деп айтылат маалыматта. Аялдын жакындары милиционерге эрдиги үчүн ыраазычылыгын билдиришүүдө. Өкмөткө эл жолдогон арыз даттануулардын 80% укук тартибин коргоо органдарынын ишине байланыштуу экендигин 4-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуусунда айтты. Тергөө иштеринде соттук процесстерге даттанган адамдар арбын. Ошондуктан алдыдагы күндөрү башкы прокурор Курманкул Зулушев менен ички иштер министри Улан Ниязбеков менен биргеликте аймактарды кыдырып, жеринде элдин кайрылууларын угабыз, деди Жапаров. Өкмөт башчынын айтымында алгачкы жолугушуу Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда болот. 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган саясатчыларды октябрь окуясы боюнча актаган чечими жөнүндө мурдагы судья Клара Сооронкулованын пикирине жооп берди. Райондук соттун басма-сөз кызматы тараткан билдирүүдө октябрь окуясы боюнча ишти караган судьялар өз алдынча чечим чыгарып, эч кимдин басымы болбогону жазылган. Маалыматта прокуратура айыпталуучуларды 12 жылга эркинен ажыратууну суранганы, 167 жабырлануучу суралганы айтылат. Сот ишинде соттук лингвистикалык саясий экспертизалардагы болгон. Ушул сыяктуу жүйөлөрдү келтирген 1-май райондук соту чечим прокуратуранын көрсөтмөсү менен кабыл алынды деген сындарды четке каккан. Райондук сот Клара Сооронкулованы чечим чыгарган судьяларды сыйлоого, мыйзамга каршы пикирлерди айткандан карманууга чакырат. Жаштар климаттын өзгөрүшүнүн терс жактарын кесепеттерин талкуулап, көйгөйдү чечүүнүн алдын алуу жолдорун сунушташты. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын активисттери климаттын өзгөрүшү адамдын ден соолугуна терс таасир тийгизүүдө деп коңгуроо кагышууда. Климаттын өзгөрүшү менен изилдөөчүлөр ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр көбөйөт дешет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча климаттын өзгөрүшүнүн улам 2030-2050 жылдар аралыгында жылына болжол менен 250 000 өлүмдүн көбөйүшүнө шарт түзөт деп болжолдоп жатышат. Мындан улам тынчсызданган жаштар бул маселеге көңүл кош кароо мүмкүн эмес экендигин айтышууда. Поскольку Кыргызстан является одной из самых уязвимых стран к последствиям изменения климата. Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу климаттын өзгөрүүсү боюнча туруктуу эмес. Жалпы калктын 56%-ын жаштар түзүп жаткандыктан, алар көпчүлүк болгондуктан биздин өлкөдө эмне болуп жаткандыгынан кабардар болушу керек. Алсак, климат кандай өзгөрүүдө, анын кесепеттери эмнеге алып келет жана жаштардын салымы тууралуу талкуулашса, өзгөрүү жаратышса деген пикир. Могут начать принимать участие в принятии экологически значимых решений. Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу климаттын өзгөрүүсү боюнча туруктуу эмес. Жалпы калктын 56%-ын жаштар түзүп жаткандыктан, алар көпчүлүк болгондуктан биз өлкөдө эмне болуп жаткандыгынан кабардар болушубуз керек. Алсак, климат кандай өзгөрүүдө, анын кесепеттери эмнеге алып келет жана жаштардын салымы тууралуу талкуулашса, өзгөрүү жаратышса деген эле пикир. Жаштарды өнүктүрүү, ошол кругозор, мындай айтканда, ошол маалыматты ошол жайуу, ошол климат жөнүндө кандай көйгөйлөр болуп жатат, ошо Кыргызстанда, ошо баардыгын элдер билсин, жаштар билсин, ошого катышсын, ошого мындай бир салымын кошсун, жана ошол келечекте ошол жаш муундар ушундай бир нерсени билсин, өнүксүн, жаш нерселерди үйрөнсүн деп жатат. Ушундай. Кызылга барганда биз бул жашыл климатты колдонушубуз биринчиден бул өзүбүздүн жердештерибизге, анан өзүбүздүн тең туштарыбызга ушуну түшүндүрүп айтып беребиз. Элге таратабыз, кандай кылсак туура болот, кандай кылууга тыюу салынат, ошолорду айтып, өзүбүздүн аң сезимибизди
дагы деле күчөтүп баштайбыз. Климаттын өзгөрүшү адамдын ден соолугуна алып келүүчү негизги тобокелчиликтер дагы айтылды. Климаттын өзгөрүшү курчап турган айлана чөйрө жаатындагы көптөгөн долбоорлор жашоону жакшыртууга багытталганы менен бул жаатта конкреттүү жасалган иштер аз санда. На реальных примерах в пилотных местных сообществах показать, каким образом можно адаптировать. Бул реалдуу түрдө жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде климаттын өзгөрүүлөрүнө кантип туруктуулукту сактап калса, ошол тажрыйба көрсөтүп башкаларга жайылталы деп жатабыз. Бизде 6 тажрыйбаны жергиликтүү жамааттарда ишке ашырабыз. Бүгүн 10 команда климаттык кибиз тойдун алкагында бири-бири менен таанышып, өздөрүнүн сунуштарын айтып талкуулашты. Получить массу удовольствия, хорошего настроения, но при этом еще и глубоко погрузиться в вопросы, связанные с изменением климата. Жалпы 70 катышуучу жерлерде климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин түшүнүү жана азыртан чара көрүү демилгелерин сунушташты. Климаттын өзгөрүшүнө жаштардын туруктуулугу долбоору Европа биримдиги тарабынан каржыланат.